Билесизби, эң сонун учкул кеп бар. Кимдей болууну кааласаң, анын жасаганын жаса деген. Максаттарга жетүүчү жолдо жаңы велосипедди ойлоп табуунун кереги жок. Муктаждык жок. Анткени көп иштер буга чейин эле жасалган. Болгону ийгиликтүү адамдардын жолу менен максаттарга жетүүңүз керек болот. Ошондуктан келиңиздер, миллиардерлердин эртең мененки жакшы адаттары тууралуу кеп кылабыз. Ал адаттарды өз жашооңузга сиңирип, колдонуп жашооңузга адат кылып алсаңыз, анда тез арада балким сизде каржы маселеси жакшы жакка өзгөрүп, ийгиликтериңиз арта баштайт. Көпчүлүк ийгиликтүү адамдардын биринчи эрежеси эртең менен эрте тур. Apple компаниясынын башчысы Тим Кук таңкы саат 4-кө чейин эле ойгонот. Twitter'дин жетекчиси Джефф Дорси саат 6-да жумушка киришет. Анын көзү караңгыда жакшы көрбөгөндүктөн ишмердүүлүгү жарык менен тыгыз байланышкан. Сиз дагы баюуну кааласаңыз, анда эрте турууну адат кылыңыз. Саат 6-да күн чыга турган болсо, саат 8-де ойгоно турган болсоңуз, анда эң сонун берекелүү бактыңызды уктап койгон болосуз. Ошондуктан бул тасмада айтылгандай, өзүңүзгө суроо бериңиз. Бүгүнкү күндө сиз саат канчага чейин ойгонуп, канчага чейин уктап жатасыз? Стив Джобс ар күнү өзүнө суроо берген. Эгер ушул күн менин жашоомдогу акыркы күн болсо, бүгүнкү жасайын деген жумушумду жасайт белем? Бир канча күнгө чейин бул суроолордун жообу жок болсо, анда ал өзүнүн адатын өзгөрткөн. Анын ийгиликтери көпчүлүктү шыктандырат. Сиздер дагы баштаңыздар. Алгач менин көнүгүүлөрүн үйрөнүңүз. Tesla жетекчиси Илон Масктан ракеталар тууралуу ал кайдан көп биле турганын сурашканда, көп окуй турганын айткан. Көптөгөн миллиардерлер ар бир күнүн китеп окуу менен башташат. Илон Маск өз учурунда күнүнө бирден китеп бүтүрчү экен. Бир күндө кантип бир китепти окумак эле дешиңиз мүмкүн. Окуса болот. Бул теманы өзүнчө башка видеодо кеп кылып беребиз. Бул жерде сиз бир күндө сөзсүз бир китеп бүтүрүшүм керек деген ойдо калбаңыз. Болгону бул сизге маалымат. Сиз күнүнө 2 бет китеп окусаңыз деле чоң жетишкендик болот. Эртең мененки менин тиричиликке алаксы элек кезинде окуу өтө пайдалуу жана окуу мени кызытып, алдындагы жумуштарга жакшы багыт берет. Кандай китеп окушум керек десеңиз, эмнени максат кылсаңыз, ошол багыттагы китептерди көп окуй бериңиз. Экинчи эреже — жакшы маанайга жанаш. Өзүн өзү өнүктүрүү боюнча мыкты мугалим Антони Роббинс мындай жакшы сунуш айтат. Ар бир таңда 15 мүнөт өз жашооңдо эмнеге ыраазы экениңди ойлон. Жамандарын ылгап алып сал, жакшыларын гана ойлонууга аракеттенүү керек. Жыйынтыгында күчтүү боло баштайсың, өзүңө өзүң мотиватор бол. Мындай ыкма менен өз маанайыңызды башкарсаңыз болот. Жай дем алуу адамды тынчтандырса, тезден дем алуу энергияны чыңалтат. Кийинки эреже — өз максатыңызды өз кол жазмаңыз менен жазыңыз. Бул ыкманы дүйнөнүн байларынын алдыңкы тизмесинде турган Брайан Трейси сунуш кылат. Мындай ыкма менен өзүңүздүн мээңизди так бир максатта иштешине багыттай аласыз. Эртең менен бул ыкманы колдонуу менен бир күн кечке чейин эмне жумуш кыларыңызды жакшы билип аласыз. Эмне туура эмес экендигин айырмалап, керек учурда туура багытка буруласыз. Андыктан өзүңүздүн кичинекей блокнот жана ручкаңыз болуусу абдан пайдалуу. Спорт менен машыгыңыз. Билл Гейтс эртең менен 1 саат чуркайт. Машыктыруучу техниканын жардамы менен, орусча айтканда беговая дорожка менен чуркагандыктан ошол эле учурда экрандан чуркоо менен бирге үйрөнүүчү пайдалуу видеолорду дагы көрөт. Дене бойду чыңдоочу көнүгүүлөр эндорфин бөлүп чыгарып, энергияны толуктап, стресстен арылтып, организмди күчтөндүрөт. Натыйжасы бир күн бою ден соолукта дагы жакшы жүрөсүз, ишке дагы, ийгиликке дагы пайдалуу болот. Андыктан спорт сиздин ийгиликке жетишиңиз үчүн жакшы бир ыкма. Тоону биринчилерден болуп томкор. Булшыктандыруу дагы Брайан Трейсинин айткандарынан. Эртең менен энергия толуп турган мезгилде майда чүйдө иштерге алаксып алсаң, чоң иштерге энергияң жетпей калат. Ошондуктан дароо эле чоң иштерден баштоо керек. Жеңүүчүгө айлануунун жол жобосун түз. Аракеттердин аныкталган кезектешүүсүн так аткарып, аны адатка айлантуу эң жакшы натыйжа берет. Мисалы, биринчи эрте туруу. Ар дайым адамдарга жылмаюу менен учурашыңыз. Өзүңө өзүң ыраазычылык сөздөрүн ыроолоо. Жылуу сууга жуунуп, муздак сууга чайканып туруу. Пайдалуу азыктар менен таңкы тамактануу. Өзүңүздү ар дайым таза алып жүрүү.
Американын Work журналынын редактору Анна Винтур ар бир күнү теннис ойнойт. Сиздер дагы өзүңүздөргө шыктанып кубат ала турган багатыңызды издениңиз. Көңүлүңүз кандай жумушка көтөрүлөт? Кайсы спорттун түрүнө жөндөмдөсүз? Эмнеден энергия аласыз? Изилдеңиз, анан система түзүп чыгыңыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу достор, ушуну менен биздин видеонун котормосу ушул жерден түгөдү. Көпчүлүк биздин подписчиктер кантип бизнес кылсак, кантип ишкер болобуз деген суроолорду көптөн бери жазып келе жатышат. Урматтуу достор, кийинки видео Кудай буйрса ошол бизнес тууралуу болот. Ийгиликтүү бизнесмен адам болуу үчүн сиздерге жетиштүү маалыматтарды, мотивация берүүчү негизги багыттарды тандап даярдап жатабыз. Бул темада видеону шашып эле бүтүрүп салып, сиздерге жеткиликтүү болбой калышын каалабайм. Ошондуктан баардык элге түшүнүктүү кылып даярдап жатабыз. Кудай буйрса 3 күн ичинде даяр болуп калат. Кимде ким бул каналды биринчи жолу көрүп жатса жана ишкер болом деп жүрсө, анда биздин каналга кирип плейлисттен бизнес насаат деген бар. Ошол жерден көптөгөн пайдалуу кеңештерди алсаңыздар болот. Биздин канал максималдуу түрдө элибизге пайда жеткирүү. Азырынча жеке иштерден бир аз бошой албай жатам. Кудай буйрса күз айларынан баштап сиздер менен биргеликте көптөгөн пайдалуу иштерди жасайбыз. Жеке өзүм тууралуу да сурагандар көп болуп жатат. Буйрса убактысы келгенде жеке өзүм тууралуу дагы кеңири сиздерге маалымат берем. Себеби көпчүлүк сен өзү кимсиң деген суроолорду дагы берип жатат. Албетте бул орундуу суроо. Буйрса жакынкы арада мен өзүм дагы экранга чыгып сүйлөп, өзүм жөнүндө кеңири маалыматтарга бергенге аракет кылам. Жакшыга жанаш дейт. Көптү билген кем болбойт. Алысты көрүү үчүн илим ал дейт. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө тарыйт. Жакшы жашоо үчүн өзүңдү сыйла, ой жүгүртүүңдү өзгөрт, жашоого болгон көз карашыңды өзгөрт. Биздин каналдан буйрса жакшы, пайдалуу маалыматтар чыгат. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басууну унутпаңыз. Жана биздин каналга подписаться кнопкасын баса элек болсоңуз, биздин каналга ошол баскычты басып коюңуз. Пайдалуу, керектүү видеолор алдында. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуз.